Men eng jogorku denggeldegi killermin. Бүгүнкү миссия ийгиликтүү бүтсө, 100 миллион сыйлык. Өлтүрүүгө тапшырылган адам вилладан чыкканын көрдүм. Дароо кайырмагымды жыйнап койдум. Прицелди туруктуу кармадым. Коопсуздук башчысы деңизди көзөмөлдөп текшерип жүрөт. Ал жакта жапыз резина кайыгым гана солкулдап турат. Мылтыкты даярдадым. Дал ушул маалда жарандык катер зырылдап өтүп, толкун көтөрүп жиберди. Суу тынчый турганын күтүшүм керек. Коопсуздук тобу токтоп турган кайыгымды байкап калды. Патрулдук катерди чыгарды. Сырга түшкөн сүңгүүчүнү бутага алдым. Патруль катердин кыймылдаткычы дүңк этти. Мылтыкты буруп, айдоочуну бир ок менен жыктым. Үчүнчү окту ок камерасына сүрүп киргиздим. Дрон жакындап келди. Менин электрондук тоскоолдук түзмөгүм дронду иштен чыгарды. Түшүндүм, үстүнөн көзөмөл иштеп жатат. Кычкылтек жетпей сүңгүүчү калчылдай баштады. Командасына ишенип албай, дем алуу аппаратын сыйрып жиберди. Суу катуу кайнады. Шүрүппөнү бастым. Бир күзөт чугулады. Акыркы окту салдым. Анын сууга кирип чыгышын көзөмөлдөп турдум. Дагы сүңгүдү. Траекториясын буга чейин эле эсептегем. Азыр кыймылсыз. Мен шашкан жокмун. Кычкылтеги түгөнгөнчө санап турдум. Албетте, ал бетине чыгат. Миссия бүттү. Душмандын катерлери кууп чыкты. Бирок качуума тоскоол болуп алышкан жок. Жээкке чыгып Черногорияга бет алдым. Жолдо жергиликтүү полициянын тосмолоруна урунуп кирип калдым. Эки кызматкерди сүзүп өтүп, өкчам куугун башталды. Рельеф жана айдоо чеберчилиги менен алардан арылдым. 2 күн уктабай келем. Капысынан бала жолго атырылып чыкты. Көзүмдү ачсам, унаанын ичинде кыпчылып калыпмын. Жакшы ниеттеги бир киши мени тартып чыгарып жатып, мен болсо унаадан куралымды алдым. Ал киши коркунучту сезип калды. Башка унаага секирип түшөмбү дегиче. Бир эне менен бала полицияга чалып жатышканын көрдүм. Алыскы карьерге жеттим. Жараатымды тазалап, кийим алмаштым. Дары ичтим. Унааны өрттөдүм. Токойго сиңип кеттим. Тигинде ак чачтуу жубайлар. Жанында автодом, шакекти тагындым. Образга кирдим. Ооруп жаткандай түр көрсөттүм. Мүмкүн болсо, мени ооруканага жеткирип коесуздарбы? Макул, ооруканага алып баралы. Бир аз жүргөндөн кийин тилекке каршы план бир аз өзгөрдү, дедим. Кыска мылтыкты чыгарып, карларга чек арага жакын токойго бурууну буйрук бердим. Бүгүн бул жерден чыга албай каларымды сездим. Карыяга чек ара тараптагы токойго жетип, токтотууну айттым. Ал мага сүйлөп, жалынып, өмүрүн аяп коюуну суранды. Сөздөрү мага өз ата-энемди эстетти. Куугундан кутулган соң, бул бейкүнөө жубайларды кое берүүнү чечтим. Ошол